Ар бир шайлоонун максаты атаандаштарга бирдей шарт түзүп берүү. Бул жолку өнөктүктө да аталган алтын эрежеге өзгөчө көңүл бурулууда. Бирок Кыргызстанда добуш сатуу жана сатып алуу ыкмасы ар бир шайлоодо көтөрүлчү көйгөй. Добуш сатуу, сатып алуу деген азыркы учурда шайлоонун алдында бир чоң бир трендке айланып кетти да, тилекке каршычы. Коом эки тараптуу болуп атат. Бир тарабы шайлоого добушуңду сатпа, өзүңдүн ыктыярың менен, өзүңдүн тандооң менен шайла деген тараптар көп үн чыгарышып атат. Андан тышкары баягы жекеме жеке элдер эми бири бирине добуш сатылып атат деп айтышып аткандар деле болуп атат. Шайлоо өнөктүгү башталгандан тарта айрым партиялар паспорттогу маалыматтарды чогултуп жатат деген имиш кептер көбөйдү. Бирок тиешелүү органдарга расмий кайрылып, мыйзамсыз аракеттерди тастыктаган адам жок болууда. Бул тууралуу Биринчи радиого берген маегинде президент Сооронбай Жээнбеков да белгилеген. Борбордук шайлоо комиссиясы паспорттогу маалыматтарды чогултуу добуш берүүгө эч кандай таасир этпесин, бирок ошол эле учурда жеке маалыматтарды чоочун бирөөгө берүү кооптуу экенин эскертет. Шайлоочунун добуш бергендиги тууралуу маалыматты ала алат деген ал таптакыр жалган маалымат. Андай мүмкүнчүлүк жок саясий партияларда. Негизи эле ошо шайлоочу кайсы адамга шайлагандыгы тууралуу маалымат мындай эч бир адамда ал эмес борбордук шайлоо комиссиясында болбойт да, жашыруун болот. Ошентсе дагы паспорттун маалыматын эч кимге бербей, эч кимден акча каражатын албай, ошо мыйзамды бузбашы керек шайлоочулар. Добуш сатып алгандарга жана саткандарга да мыйзам алкагында катаал чара көрүлөт. Ал 220 миңден 260 миң сомго чейинки ошо кылмыш кодекси тарабынан айыппул. Ошондой эле 2,5 жылдан 3 жылга чейинки түзөтүү иштери жана коомдук иштерге дагы ошо тартылышы мүмкүн да, ошо добуш берүүнүн жашырундуулугун бузган жаран. Тиешелүү мамлекеттик органдар добуш сатууга же сатып алууга байланышкан маалыматтар келип түшсө, алардын ар бири менен иш алып барууга даяр. Адистер белгилегендей, добушту сатып алууга кызыккан партиялардан сырткары кандайдыр бир деңгээлде жарандар өздөрү да добушун сатууга барып жаткан учурлар жок эмес. Бар элдин колунда. Мисалы, добушту сатчу адамдар менен сатып алчу адамдар жолугуп калса, сөз сатылат да. Бул баары рынокто, туурабы? Муну эч ким токтото албайт. Абийир гана токтотпосо. Бирок өзгөртүү киргизилди. Жаза кодексине жанагы добуш саткан, сатып алган дегендердин жоопкерчилиги каралды. Добуш сатып алууга каршы күрөшүү бир гана мамлекеттик органдардын милдети эмес. Бул маселе биринчи кезекте партиялар, партиянын ичиндеги талапкерлер, андан кийин шайлоочулардан түздөн-түз көз каранды экенин президент баса белгилеген. Шайлоо боюнча коопсуздук кеңешинин атайын жыйыны да өтүп, эң негизгиси кандай гана мыйзам бузуу болбосун, анын ичинде добуш сатуу фактылары боюнча бардык партия талапкерлерге бирдей чара көрүлөт деген талап коюлган. Самат Асипов, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.